Супер инфо гезитинин жаңы санында. Өрчү актриса Асема Токтобекова менен сулуулук, аялдык бакыт тууралуу сүйлөштүк. Аялдын сулуулугу эркектен көз каранды дейт Өрчү айым. Балдар жакшы көргөн Хаги-Ваги оюнчугу эмнеси менен коркунучтуу, психологдун жообу жаңы санда. Алпаруучу Урмат Борченов эркектер Назира Айтбекова чалыкта эр жүрөк боло албай жатабыз деп капа. Диджей Нурел Султанов жубайы экөө бизде конокто болушту. Нурел чечкиндүүлүгү менен менин кыялдарымдан баш тарттырды дейт жубайы. Балбан Айпери Медет кызынын апасы менен баарлаштык. Айпери бир кезде спортту таштайм, дарыгер болом деп чыккан дейт ал. Бир түндө жылдызга айланган Бегимай Турузбекованы кепке тарттык. Андрей Малаховдун берүүсүндө сүйүктүү актерлорума жолуктум дейт ал. Орусияда баңгизат ташуу кылмышына азгырылган кыргыз мигранттары көбөйүүдө. Балдарыңарга айткыла, оңой акча табууга кызыкпасын дешет адистер. Өрчү Данияр Эрматовго кесиптештери суроо узатышты. Кызыктуу суроолорго берилген сонун жоопторду окуй аласыз. Кыйналганда врач жеми дайым болуп албай деп өкүнгөн учурларым болду дейт белгилүү актриса Гүлмира Ташматова. Өрчү Айпери Кулбаева жана кайненесинин кызыктуу маек. Кайненем экөөбүздүн шар мүнөзүбүз окшош дейт ал. Кызган мени бирок билдирбе деген ыр эсиңиздеби? Бул ырдын жаралышына менин кызганычым себепкер дейт айтылуу Майра Керим кызынын жолдошу. Кулпунайды кургатып алып кышкысын пайдаланыңыз. Даярдоо жолу гезиттин жаңы санында. Түштүк кореялык ырчы реп айтуучу Джессинин кызыктуу таржымалы. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.